Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Сиздер менен кайрадан уулуңуздар Сираж Адилов. 2024 жыл кирип келди. 12 күн өтүп, ушул күндөрдө кандай жаңылыктар болду, эмне өзгөрүүлөр болду, ошол боюнча чыгарылышып кетебиз. Андыктан биздин каналга катталып, лайк басып, комментарийга өз оюңузду калтырганды унутпаңыз. 7-январда Россия Федерациясынын ички иштер министри Колокольцев мигранттарга карата жарлыкка кол койгон. Ал жарлык боюнча мигранттар жумушка орношуп атканда МВД кызматкерлерине өзүнүн жумушка орношуу боюнча билдирүүсүн алып баруусун зарыл деп айткан. Бул мыйзам Кыргыз Республикасынын жарандарга канчалык деңгээлде тиешелүү экени ачык бойдон суроо болуп калган. Бул суроо боюнча Кыргыз Республикасынын Москва шаарынын консулствосу МВД кызматкерлеринин официалдуу жоопту күткөн. Ошол жоопту ала алышты жана ал жоопто Кыргыз Республикасынын жарандарына бул мыйзамдын тиешеси жок экендиги айтылып атат мекендештер. Жыл башталып Россия Федерациясы Кыргыз мамлекетине берген 202 тонна байытылган ун Ош шаарынын БУнун кампасына келип түштү. Ал социалдык программага катышкан 4600 кыргыз жаранына жеткирилип бермекчи. Эске салып кетсек, 2024-жылы Россия Федерациясы тарабынан 6,4 миң азык-түлүк жардамы келүүсү күтүлүүдө. Ал эми 2023-жылы 4,5 миң тонна азык-түлүк жардам келип түшкөн. Москва шаарында быйыл калың кар каптап, кар тазалоо иштери 20-30%га көтөрүлгөн. Ага карата кар тазалоочулардын зарплатасы, айлык маянасы 55 миңден 75 миңге чейин көтөрүлгөн. Эмнеси болсо дагы кар тазалоо өтө кыйын иштердин бирөөсү. Ошол себептен урматтуу мекендештер, көп кабаттуу үйлөрдүн крышасын тазалаганда этият болууңуздарды сунуштайбыз. Кайгылуу жаңылыктардан айтып кетсек, Кыргызстандын 36 жаштагы жараны автоунаанын ичинде каза болгон сөөгү табылган. Ал биздин мекендешибиз Кыргызстандын жараны такси кызматында иштеп жүргөн, өзүнүн айдап жүргөн автоунаасында жылыткычты күйгүзүп уктап калган. Ал боюнча видео социалдык тармактарда тарап кетти мекендештер. Андан кийин тез жардам кызматы келип сөөктү алып кетишкен. Ассаламу алейкум жамаат. Ушул номер машинада Рязанский проспекти. Жигитибиз каза болуп калыптыр Кыргызстанга. Кыргыз бала. Жүргүзгөн бойдон уктап калыптыр ичинде. Ошол себептен урматтуу мекендештер, такси кызматында жүргөндө доставкада, крышада кар көрүп жүрөсүздөрбү? Бири-бирибизге ынтымактуу болуп, бири-бирибизди байкап, карап жүрөлү мекендештер. Алыскы журтка келип иштеп жүргөндөн кийин эсен аман өзүбүздүн мекенибизге кайтып алалы. Акыркы жаңылыгыбыз жакшы жаңылык болсун. Жыл башталбай эле рубльдин курсу чыңдалып, московский биржада доллардын курсу кескин түшүп кетти. Ага карата рубльдин сомго болгон курсу 1/1 көрсөткүчүнө жетти. Ушул жана башка тез кабар жаңылыктар үчүн, видео материалдар үчүн биз өзүбүз Telegram канал ачтык. Ал Telegram каналга Сираж Адилов мигрант деп жазсаңыздар чыгат, же болбосо ссылкасын калтырып коебуз. Жумалык, апталык тез кабар жаңылыктарды ошол Telegram канал аркылуу жеткирип турабыз. Андыктан сөзсүз түрдө биздин ишмердүүлүгүбүздү колдоп каналга катталып коюңуздар жана ал жакта мүмкүнчүлүк бар, сиздер кандайдыр бир маалымат билип калсаңыздар, сүрөт жана видео түрүндө, сөз түрүндө биздин каналга жибергенге мүмкүнчүлүк болот. Ушуну менен биздин жаңылыктар бөлүмү аяктады. Кийинки чыгарылыштан жолукканча сак саламатта болуңуз.